Албетте, азыркы заманда ушундай нерселер көбөйүп баратат. Аллах субхана тағала ошондой эркектерге туура жол берсин, хидаят берсин. Эркек киши ошол аял кишини алып атканда ошону аманат менен, ошону карайын, багайын, каржылайын деп алган. Анан аялды алып коюп үйгө таштап, темселеп, айлап, күндөп жоголуп кетүү бул туура эмес. Ошол аял кишини ким коргойт анда? Аларга ким көз салат? Эгерде анте албаган болсо эмнеге алат ошол аялды? Жалгыз жашап жүрө бербейби? Ошондуктан Кудай Тааланы корксун ошондой эркектер. Аллах субхана тааланын алдында ар бирибиз жооп беребиз. Ошо бала чака үчүн, үй бүлө үчүн жооп беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Ар бириңер жоопкерчиликтүүсүңөр деп. Эркектер мына үй бүлөңөргө жоопкерчиликтүүсүңөр, бала чакаңарга жоопкерчиликтүүсүңөр деп. Ошондуктан ар бир адам Кудай Тааладан коркуп, үй бүлөсүнө жумшак, жакшы мамиле кылыш керек. Алардын акысын бериш керек. Бул эң жакшы ибадаттардын бири, ошо аял кишиге жакшы жумшак мамиле кылуу, аларды коргоо, багуу, кароо бул жакшы ибадаттардын бири. Керек болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, өзүңдүн жубайыңа Алла Тааланын ыраазычылыгын талап кылып, өз колуң менен ошо оозуна салып тамак берсең дагы ошол садака деп атат. Элестетип көрүңүз. Өзүнүн жубайына биз эми азыр көбү ошону намыстанып кылбашы ыктымал. Доктор аялына жумшак мамиле кылып, эркелетип, ошол бир тамакты оозуна салып, Алла Тааланы согуп, үмүт кылып ушуну берген болсо, бул да чоң сооптуу иш. Ошол үй бүлөсүн карап аткан кезде, ошолорго каражат таап келип, кийим кечегин, тамагын алып берип аткан нерсе бул эркек үчүн милдет го, билебиз го бул ушундай. Бирок ошо милдет болгон нерсени дагы Алла Таалага жалынып, үмүт кылып, ушунун аркасында сооп, мага жазылсын деп кылган болсо, ошого дагы сооп жасалат. Мына колубузда мына канча деген жакшылыктар турат, ошонун баарын билбей, балким аларга жакшы мамиле кылбастан, аларды жанагындай кемсинтип, же болбосо таштап салып карабай, анан үй бүлө болгондон кийин сурайт да. Дудук болсо деле сурагысы келет да. Үй бүлө болгондон каякта жүрдүңүз, эмне кылып аттыңыз деп сурайт аял болгондон кийин. Сарсана болот, аял киши деген назик болот, билгиси келет, ойлонот, кызганат. Анан аялын таштап салып, анан кайра сураса жаман көрүп, анан сенин ишиң эмне мындай деп айткан бул туура эмес. Бул деген адам баласынын жанагы мусулмандык сыпатына жатпай, жана эркекчилик сыпатка да жатпайт бул нерсе. Ошондуктан Кудай Тааладан коркуш керек. Ошондой эркектер эртедил кечпи аларда кыздуу болуп калышы ыктымал. Анан ошолорду көрөт элем, кийин ошолордун кызын башка бир эркектер алып алып ошондой мамиле кылса, ошолор разы болобу ошондой нерсеге? Разы болбойт. Ошо кыздар ошондой акыбалда калса кандай болот ошого? Же болбосо өзүнүн апасына, же болбосо өзүнүн эже карындаштарына, күйөө балдары же жестелери ошондой мамиле кылышты каалайбы? Каалабайт. Ошондуктан адам баласы өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө да жакшы көрүш керек. Өзүнө жаман көргөн нерсени башка бирөө үчүн да жаман көрүш керек. Анан антип аял кишини антип кордогон болбойт. Антип кычалат кылдырган болбойт. Ушунун аркасынан канча деген үй бүлөлөр бузулуп атат. Канча деген уруш чатактар чыгып атат. Анан ошондой адамдарга туш болуп калган эже карындаштарга айтар элем, сабыр кылыңыздар, чыдаңыздар. Анан мындай учурда баягы уруш талашты күчөтүүбөй, жакшы жол менен оңдогонго аракет кыл. Эми кээ бирөөсү албетте үй бүлөнү бузгусу келбейт, жашагысы келет, бирок ошол эле убакта ушундай кыйынчылыкка дуушар болот. Ошондо эмне кылыш керек? Ошондо жакшы адамдар менен, акылман адамдар менен байланышып кеңеш алыш керек. Ошол адам жана күйөөсү уга турган адамга байланышып, туугандарынан болобу, тааныштарынан болобу ошого айтып, насаат айтырганга аракет кылыш керек. Өзү айтканга аракет кылыш керек. Кудай Таала дуа кылыш керек, чыдаш керек. Балким кээ бир күйөөдөр ошо үй бүлөсүнөн бир жаман нерсени көрүп калса, же жактырбай калган болсо өчөшүп, ошонун аркасынан кылып атышы ыктымал. Же болбосо үй бүлөсүнөн аял кишиден жакшы мамиле күтпөй калышы ыктымал. Ошону балким ошо аялына болуп аткандар ошонун баарын ойлонуш керек да, аял кишичи. Эмне себептен күйөөм менден качып атат? Эмне себептен мага келбейт? Эмне себептен күндүр түндүр досторунун жанында башкалар менен жүргүсү келет деп ойлонуш керек. Балким чын эле аял киши күйөөсүнүн акысын жакшы бербей аткандыр. Жакшы тамак жасай албай аткандыр, жакшы күтүп албай аткандыр. Же болбосо бир балит жүдөгөн аял болуп аткандыр, таза эмес. Анан ошонун аркасынан күйөөсү айтып тажап, жаман көрүп, анан ошонун ичиндеги жанагы бугун, ызасын ошону достору менен чыгаргысы келип аткандыр, үйгө келбей. Же ажырашып кетейин десе, балдары бар, же ажырашып кете албайт. Анан ошондой да болуп калышы. Ошондуктан аял киши да ойлонуш керек. Өзүндө кемчилик болуп калбасын, ошону оңдоюн.
эмнеге жактырбайт деп анализдеп изилдеп убактысын ошо күнөөсүн бөлгөнгө аракет кылыш керек. Эми азыркы заманда мына көп деген көрүнүштөр пайда болду. Эркеги дагы аялы дагы азыр уже телефондо баштары менен кирип кеткен да. Үй бүлөлөрүнө көңүл бурбайт, балдарына көңүл бурбайт. Анан ошондой да аял болуп калышкан. Күнү түнү телефондо, күнү түнү соц тармакта, үй жыйналбай калат, чачык, тамагы жакшы эмес, мамилеси жакшы эмес, өзүн карабайт. Анан ошондон дагы күйөөсү жини келип, баягы көңүл бурбай калышы да ыктымал да. Бул эми ыктымал боло турган нерсе. Балким аялы жакшы болуп калышы ыктымал, жакшы болсо дагы эркек киши жаман болуп калышы ыктымал. Анан кандай учур болсо дагы аял киши акылдуу болуп, ошонун баарын көзөмөлдөп, контролго алып, өзүнөн кетип аткан болсо, өзүн оңдоп, күйөөсүнөн кетип аткан болсо, жакшы мамиле менен өзү аркылуу же бирөө аркылуу оңдогонго аракет кылыш керек. Анан Кудай Таалага дуба кылып, баардык аракетин жумшап, тилек кылып аракет кыла берсин. Аллах субхана таала жардам берсин.